бул жашоого эмне келдик ошону билиш керек биринчи. Ошо биз эң негизи ошо максаттан. Биз максаты жок жашасак, максатыбыз сотка, максатыбыз кийин болсо, анда ошо бир майда чүйдө үчүн азыр өлөрүш мүмкүн да. Бул жашоо оңой жашоо эмес. Урматтуу жаштар. Бул жашоодо көп кыйынчылыктар кездешет. Анан кичине кыйынчылык болсо эле азыр өрбөш керек. Көп тарыныштар болот. Анан кичинекей тарынтып койсо эле азыр өрбөш керек. Мисалы силер ата-энеңерди ойлогула. Ата-энеңердикиде көп проблемалар бар, силерден башка да. Анан кийин силер урушуп койсо силер азыр өрбөгүлө. Мен айтам да, силер мисалы ата-энеңер силер менен үйдөн урушса, көчөдөн дагы бирөөлөр менен урушса, акча жетпей жатса, апаңар менен урушатса, анан кийин келип бир күнү атаңар азыр өлүп алса, силер мектепте жүргөндө, же силер мектеп жүргөндө апаңар азыр өлүп алса, анан кийин атаңар келип туруп, менин апаңар жок эми, мен деле жашабайм, азыр өлүп алса, кандай болор эле? Силер ошондо ойлошуңар керек. Алар ыйлайбы, силер өлсөңөр? Алар кейиби? Ошо силер да ойлошуңар керек. Кандай болор эле деп. Эгерде мен ата-энем азыр өлүп алса деп. Анан ошон үчүн бул силерге оюнчук эмес. Азыр өлүп алуу менен проблема бүтпөйт. Тиги дүйнөдө башка проблема башталат. Силерде ошол жерден азап ошол жерден башталат. Бул жерде кичинекей нерсеге чыдап алсаңар, тиги дүйнөдө чоң азаптар күтөт силерди. Ким өзүнө өзү бычак сайса, ошону бычак сайып өлтүрөт дейт. Улам-улам өлтүрөт. Кыяматка чейин улам бычак сайып. Кыйнайт, азап берет. Ким муун өлсө, ошону кыяматка чейин муун өлтүрөт дейт. Ошон үчүн силер жанагындай нерсеге барардан мурда суицидке. Ошону ойлонушуңар керек. Анан эң билип койгула, максат, эң чоң адамдын максаты жакшы адам болуш. Ошо мен кантип жакшы адам болоюн деп өзүңөр деметиңер керек. Ошо сабырдуулукка үйрөнүп, ыймандуулукка үйрөнүп, адамгерчиликке үйрөнүп, ошо динге үйрөнсөңөр, анан жакшы адам болсоңор да, анан бүт проблема болбогат. Чоң рахмат.